Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин Астрал тасмасынын 3-бөлүмүнө чейин келгенбиз. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен ошол тасманы улай 4-бөлүгүн көрөлү. Бирок боюнда бар жана жүрөгү жумшак адамдар бул тасманы көрбөй эле койсоңуздар жакшы болот. Анткени чочуп калып сиздерге зыян жеткирүүнү каалабайбыз. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Помоги! Достор, көпчүлүгү коркунучтуу тасма чыгар деп ар кандай тасмалардын атын жазып, чыгарбай калсак жаман көрүп, тилдегенге чейин барып жатышат. Чынын айтсам, өтө коркунучтуу тасмаларды чыгарыш биз үчүн деле жеңил эмес. Анткени жалгыз бөлмөдө олтуруп алып тасманы толугу менен көрүп, анын маани маңызын түшүнгүчө, жүрөгүң эле эмес, башка жагың деле түшүп калат. Эми кантсе да уч качпа, уч качкандан кийин түшү качпа дегендей. Кандай жанрдагы тасманы айтсаңыздар, бардыгын чыгарганга аракет кылып жатабыз. Ошондуктан ар бир тасмабыздагы жарнамабызды дагы көрө кетүүңүздөрдү суранабыз. Эгер сиз Москва жергесинде эмгектенгенче биздин тасмаларды көрүп жаткан болсоңуз, төмөндөгү биз айта турган байланыш сандарын жазып алып, документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Байланыш сандардын ээси Марсель мырзага биз Санчо Бек каналынан келдик деп айтсаңыз, сиздин документтериңизди ыкчам жана так жасап берүүнүн аракетинде болот. Андыктан жазууга даярданып калсаңыз +7 977 540 1042. 1953-жылы Нью-Мексико аймагы. Каарманыбыз Элис Рейнердин кичинекей кези болчу. Ал үй бүлөсү менен өлүм жазасына тартыла турган адамдар камалган түрмөнүн аймагында жашачу. Анткени Элистин атасы Джеральд ошол түрмөдө күзөтчү болуп иштейт эле. Бир күнү кечинде алардын чырактары өчүп жана баштаганда эниси Кристиан кыйкырып, дагы бирөөнү токтоттуруп өлүм жазасына тартып жатышат окшойт деп айтат. Бул убакта кеч болуп калгандыктан апасы Одри Элис менен Кристианды жата турган бөлмөсүнө алып барып, ал жерден чачылган оюнчуктарды көрүп Элиске жини келип жатса, Элис бардык нерсени түшүндүрүп берет. Бул оюнчуктарды мен чачканым жок. Бул жерде бир баланын арбагы жүрөт. Ал бизге чейин ушул үйдө жашаган экен. Мен аны күндө көрүп жатам десе, апасы кызынын жакшы көргөндүгүн айтып, сенин чындыгында арбактарды көрө турган өзгөчө талантың бардай. Бирок сенин бул кылыгыңдан атаң аябай эле коркуп жатат. Ошондуктан бул нерселерди атаң айтпай эле койчу деп аларды жаткырып коет. Ошентип ар бир коркунучтуу тасманын адатындагыдай бардык нерсе жарыкты өчүргөндөн кийин башталат. Элис жатып алып иниси менен сүйлөшүп жатса, Кристиан анын ар бир суроосуна жооп берип, мен бул түрмөдө өлүм жазасына тартылгандардын жандары кайда баргандыгын билем деп айтат. Бирок эң кызыгы бул убакта Кристиан уктап жаткан болчу. Көрсө жанагы жаш баланын арбагы дагы келиптир. Анда Элис көзүнө көрүнгөн арбакты издеп жүрөсө, ойгонуп кеткен Кристиандын жүрөгү түшүп, апасына белги берейин деп эле ышкырыгын таппай калат. Көрсө апасы Кристианга бир нерсе болсо ышкырып мени чакырасың деп ышкырык берген экен. Бир мал деле балдар ызычууга түшүп, атасы Джеральд жини келип алардын бөлмөсүнө келип, буга чейин дагы мындай окуялар көп болгондуктан Элисти коркутуп, сен арбактар көзүмө көрүнүп атат деп эле менин жаман жиниме тийдиң, сага бир сабак берип койбосом болбойт окшойт деп эле көтөрүп алып барып жертөлөгө камап салат. Ансыз деле коркуп калган Элистин жертөлөдө жүрөгү такыр эле түшүп, эки жагын карап жатса эле ал жерде бир түшүнүксүз кызыл эшик пайда болот. Эшиктин ачкыч сала турган жеринен нур түшүп, ал жактан үн пайда болуп, сенин атаң жаман адам экен, ал сени бул жакка камап койду. Мен сага жардам бере алам, сол тарапты карасаң ачкыч илинип турат, бул эшикти ачып берчи деп эле сурана баштайт. Анда Элис ойлонбой эле дароо эле эшикти ачып жиберип, ал жакта манжалары ачкычка окшогон түшүнүксүз бир жандык пайда болот. Ал чыгып келген кезде эле каарманыбыздын көзү аңтарылып өзүн жоготуп коет. Бул убакта апасы Одри кызынан кабатыр алып эмне болду экен деп жертөлөгө түшүп, кызынын жанына барган кезде ал жерде асылып турган жиптердин бири Одринин мойнуна оролуп, бийиктикке көтөрүлүп эле ошол жерде бул дүйнө менен кош айтышып кетет. Ошол замат эле биз азыркы күндөргө өтүп каарып калган Элистин ойгонуп кеткендигин көрөбүз. Бул убак 2010-жыл Калифорния штаты болчу. Акыркы күндөрү Элистин түшүнө башынан өткөн нерселер кире баштап, ал эмне экендигин өзү эле түшүнбөй, аны менен чогуу иштеген Спек менен Такерди чакырып алар менен сүйлөшүп калат. Көрсө Элиске Тед Гарза деген адам коңгуроо кылып, менин үйүмдө түшүнүксүз нерселер болуп жатат. Сиз ушундай кубулуштар менен иштейт экенсиз, мага жардам бериңизчи. Менин дарегим төмөндөгүдөй деп эле Элис кичинекей кезинде жашаган үйдү айтыптыр. Муну уккан Элис башында баргысы келбей, бирок башынан өткөн нерселерди эстеп көп ойлонуп, Теддин суранычы менен анын үйүнө барууну чечип, үч каарманыбыз биригип алып эле чоң унаага олтуруп алып жөнөп кетишет. Бул убакта ал жерде жайгашкан түрмө иштебей, үй жалгыз эле калыптыр. Анда каармандарыбызды Тед Гарза тосуп алып үйүнө дароо эле киргизип, Элис кичинекей кезинде жашаган үйдү карап ар кандай нерсе эсине түшө баштайт. Көрсө Тед үйдү аларда, бул жерде ар кандай нерселер болгон, үйдү албай эле кой деп сунушташкан экен. Бирок ал болбой эле топтогон акчасынын бардыгын кетирип ал үйдү алып алыптыр. Ошондуктан Элистен сурадым, мага жардам бериңиздерчи. Менин мындан башка бара турган жерим жок деп айтат. Анда Элис негизи түшүнүксүз кубулуштар кайсы бөлмөдө болуп жатат деп айтса, Тед аларга жооп берип, Элис менен Кристиан кичинекей кезинде уктаган бөлмөдө болуп жатыптыр. Анда Элис кулагына байланыша турган аппарат салып, видео камерасын илип алып, Спек менен Такер алыстан карап, каарманыбыз жанагы бөлмөдө капкараңгыда өзү жалгыз калат. Ал эки жакты карап жатып, керебеттин астынан апасы анын инисине белек кылган ышкырыкты таап алат. Ышкырыкты тапканына сүйүнгөн Элис аны дароо эле мойнуна ээлеп алат.
Бир кезде эле эшиктин сыртынан адамдын көлөкөсү пайда болуп, Элис жанагы көлөкөнүн артынан ээрчип жөнөйт. Ал үйдүн ылдый тарабына барып караңгыда көзүнө эчтеке көрүнбөй, бирок анын көкүрөгүндө илинип турган камерага кыздын элеси көрүнө баштайт. Спек менен Такер Элиске байланышка чыгып, сиздин жаныңызда кыз жүрөт деп айтып, бир маалда эле каарманыбыздын жанынан кыздын арбагы пайда болот да сен ага жардам бергениңде эле жоголуп кетет. Бирок ал арбак жөн эле жоголбой, каарманыбыздын мойнунда илинип турган ышкырыкты да алып кетип калган болот. Анда Элис шериктери менен сүйлөшүп олтуруп, мен бул арбакты бул жерде жашап жүргөндө дагы көрдүм эле. Ал маалда 16 жашта болчумун. Эним экөөбүздү атабыз аябай иш кылдырчу. Бир күнү үйдү тазалап жатып, жуунуучу бөлмөдөн ошол кыздын арбагын көрдүм. Бир кезде атам келип калып, сен дагы деле кылгылыгыңды баштадыңбы деп эле жуунуучу бөлмөнү жаап салып, мени урайын деп калганда, эним артымдан ээрчигенине карабай атама таштап туруп качып кетип калганмын. Мен ошол бойдон бул үйгө азыр биринчи жолу келип жатам деп айтып берет. Анда ишибизди эртең улантабыз деп 3 каарманыбыз тамактануучу жайлардын бирине барышып, Элис ал жерден 2 кызды көрүп, аларды бирөөгө аябай окшоштура баштайт. Ал кыздардын бирисинин аты Мелисса болсо, экинчисинин аты Имоджин экен. Экөө бир тууган эже сиңдилер болот. Бир кезде эле ал жерге бир аксакал келип калса, жанагы кыздар аны ата деп айтышып, көрсө ал аксакал Элистин иниси Кристиан экен. Бирок Кристиан эч качан үй бүлөсүнө Элис жөнүндө айтып бербептир. Анткени ал кичинекей кезинде мыкаачы атасына таштап качып кетип калгандыгы үчүн эжесине аябай жини келип жүргөн. Ошондуктан Элис аны менен учурашайын дегенине карабай эле Кристиан ал жерден унаасын олтуруп алып кетип калат. Бирок анын кыздары Мелисса менен Имоджин Элис менен таанышкысы келет. Анда Элис Кристиандын кызына буга чейин таап алган ышкырыгынын сүрөтүн көрсөтүп, буну атаңарга сөзсүз көрсөткүлө деп айтат. Мындан соң кеч кирип каармандарыбыз дагы бир жолу изилдөө ишин башташып, Такер атайын арбактардын үнүн угуза турган аппаратын алып чыгат. Алар ишке киришип, Элис ал жерде пайда болгон арбак менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, сен эмнеге менин ышкырыгымды уурдап кеттиң десе эле ошол ышкырыктын үнү чыга баштайт. Анда Такер үн угузуучу аппарат менен ышкырыктын кайдан үнү чыгып жаткандыгын укканга аракет кылып, үндүн артынан ээрчип эле үйдүн жертөлөсүнө түшүшөт. Бир кезде эле ышкырыктын үнү дубалдардын аркы бетинен чыга баштап, каарманыбыз эч нерсени түшүнбөй, дубалды сыйпалап жатып эле ал жерден ачкыч салына турган чуңкурчаны көрүп калат. Каарманыбыз буга чейин бөлмөлөрүнүн биринен бир топ ачкычтардын илинип тургандыгын көрдү эле. Дароо эле ошол жака чуркап ачкычты алып келип, ал эшикти ачып, ичине кирсе ышкырыгы жерде жатыптыр. Анан дагы бир бурчтан ак көйнөк кийген кыздын элесин көрөт. Каарманыбыз ышкырыкты алайын деп жатса эле, арбак дагы бир жолу пайда болуп, бул кызга жардам бер деп айтып, ошондо гана Элис ал жердеги кыз эч кандай арбак эмес эле тирүү экендигин түшүнөт. Анда каармандарыбыз ага жардам берейин деп жатса, Тед бир кезде тапанчасы менен келип алды. Көрсө бул кызды үйдүн ээси Тед алып келип байлап салыптыр. Тед каармандарыбызга жини келип, мен силерди болгону менин башымдагы шайтанды жок кылып бергиле деп айттым эле го. Силер эмнеге бул жака келдиңер деп эле үйдүн үстүндөгү кычыраган үннү угат. Көрсө ал жерге Спек унаадан келип калган экен. Анда Тед каармандарыбызды ал жерге камап салат дагы Спекти издегенге жөнөп кетет. Бирок Спек дагы эмне болуп жаткандыгын дароо эле түшүнүп, бекингенге жетишип калып, Тедди уктата чабат дагы эмеректердин бирин башына түшүрүп эле өлтүрүп салат. Ошентип ал жерге тартип сакчылар келип, камалып олтурган кыздын аты Мара Дженнингс экени билинип, ал 4 ай мурда жоголуп кеткендиги тууралуу белгилүү болот. Бирок Элис терезеден карап, аны ошол байланып турган кызга алып келген арбакты дагы бир жолу көрдү. Ошентип тартип сакчылар Элистен сурак алып жатышып, Элис бардык нерсени айтып берип, бул нерсени Тед өзү деле кылбашы мүмкүн. Анын үйүндө өтө коркунучтуу шайтан бар. Ошол Теддин башына кирип ушул ишти жасатышы мүмкүн деп жатса эле, Элистин көзүнө бир нерсе көрүнөт. Элис дароо эле маселени түшүнүп калып үйгө жөнөп кетти. Көрсө бул убакта Кристиан 2 кызы менен ал үйгө келип сүрөттөгү ышкырыгын издей баштаган экен. Кыздары дагы издеп жатып, Мелисса бир кезде жертөлөгө түшүп, эки жакта карап жатса эле анын алдынан шайтан чыгат. Көрсө бул биз тасманын башында көргөн Элис кызыл эшиктен чыгарып жиберген шайтан экен. Бир кезде эле Мелисса кыйкыра баштаса, ал манжаларындагы ачкычы менен биринчи анын үнүн жаап коюп, экинчи ачкычы менен анын эсин оодарып, рухун уурдап кетет. Элис үйгө шашылып келип, эмне болуп жаткандыгын түшүнүп, дароо эле жертөлөгө түшүп, буга чейинки байланып турган кыздын ордуна Мелиссаны байлап койгондугун көрөт. Ошентип дароо эле кызды ооруканага алып кетишип, Элистин аябай жини келип, Кристиандын экинчи кызы Имоджин менен сүйлөшүп, мен бул жердеги шайтанды жок кылышым керек. Аны өзүм кичинекей кезимде кызыл эшиктен чыгарып жибердим эле. Эми кайрадан кире турган жерине киргизишим керек десе, Имоджин ага кайрылып, менин дагы сиздикиндей жөндөмүм бар. Кээде өлгөн адамдардын арбактарын көрүп турам. Сиздин жаныңызда болоюнча деп эле атасы кеттик дегенине карабай ошол жерде калып кетет. Анда Элис Спек менен Имоджинди Библия китеп тапкыла деп жөнөтүп жиберип, Такер экөө жертөлөдөн бир нерсени издей башташат. Алар аба алмашуучу түтүкчөдөн кыздын кийимин таап алышты. Ал кийимди көргөн Элистин эсине бир нерсе түшүп, мурдагы күндөрүн эстеп, анын атасы дагы Тедке окшоп кызды уурдап келип байлап туруп камап койчу экен. Көрсө Элис жуунуучу бөлмөдөн арбакты көрдүм деп ойлогону менен, ал кыз эч кандай арбак эмес эле камалып турган жерден качып кетүүгө аракет кылып жаткан Анна деген кыз болот. Бирок аны Джеральд кармап алып өлтүрүп салыптыр. Эң кызыгы, каарманыбыз мындан соң ал түтүкчөдөн ар кандай чемодандарды табышып, анын ичинен кыздарга тиешелүү кийимдер жана алардын баш сөөктөрүн көрөт. Көрсө атасы бир эле Аннаны өлтүрбөй андай кылмыштын көбүн жасаптыр. Бир кезде чемодандарды
жайындардын биринен шайтан чыгып каарманыбызды муунтуп эле рухтар дүйнөсүнө алып кирип кетет. Руху денесине бөлүнүп кетип, Элистин эси ооп, Такер эмне кылышын билбей, кимибиз астралга кирип Элисти куткарып чыгабыз деп үч каарманыбыз бири-бирине суроо салып калат. Анда Имоджин мен даярмын деп Спек менен Такер аны гипноздогонго аракет кылышып, Имоджин бир кезде өзү байкабай эле рухтар ааламына кирип кеткен болот. Бир кезде анын көзүнө Аннанын руху көрүнүп, мен сага жардам беремин, артыман жүргөнүң деп эле кол чыракты алып алып Имоджинди ээрчитип жөнөп, ал жердеги кызыл эшикти көрсөтөт да колуна бир нерсе берип, сен Элисти бул жактан табасың, мен болсо бул жакка кире албаймын. Болбосо ачкычтан шайтан мени кармап алат деп эле Имоджинди ал жакка жалгыз киргизип жиберет. Биз бул убакта Элистин мойнуна чоң колпу тагылып, түрмөгө окшогон жерде камалып отургандыгын көрөбүз. Көрсө шайтан ал жерге рухтарды уурдап келип камап алып, алардын бардыгын коркутуп, алардын коркуу жана бири-бирин жаман көрүү сезиминен азыктанып турчу экен. Бир кезде Элис башка темир тордон өзүнүн атасынын рухун көрүп, шайтан ал жерге туруп алып Элиске кылган жаман мамилесин эстете баштайт. Бир кезде Элистин колуна союл берип, сен атаңдан өч алгының, ал сага жаман мамиле кылат эле го деп эле Элис атасын сабай баштайт. Бир маалда эле ал жерге Имоджин келип калса, шайтан аны көрүп калып муунтуп баштап, андан соң ал жерден Элисти дагы ыргыта чабат. Биз ушул жерде Элистин атасы тирүү кезинде жасаган нерсенин бардыгын ушул шайтан мээсине кирип алып жасаткандыгын түшүнөбүз. Бир кезде шайтан манжасындагы ачкычтар менен Элистин дагы үнүн жок кылайын деп кылган кезде, Имоджин каарманыбызга буга чейин ага Анна берген ышкырыкты ыргытат. Анда Элис ошол ышкырыкты билип, ал жерге апасынын руху келип, шайтанга тикей карап, менин кызыма тийише көрбө деп эле тозокко ыргытат. Ошентип каармандарыбыз аман калышып, алар биринчи эле Мелиссанын рухун денесине кайтарып, андан соң Элис апасы менен коштошуп, Имоджин экөө дагы бул аламга кайтып келишет. Мындан соң каармандарыбыз дароо эле ооруканага барып Мелиссанын ал акыбалын сурашып, иниси Кристианга ышкырыгын кайтарып берсе, ал каарманыбызды кечиргендигин айтат. Анткени Кристиан дагы бирөөнү жек көрүп кечирбей жүргөн сезимдер шайтанга гана азык болуп берерин түшүнүп калган эле. Ошентип бул жолу дагы ишин ийгиликтүү аяктаган Элис уктап жатып, түшүндө тасманын биринчи бөлүгүндөгү Далтондун терезесине кызыл баш келгендигин көрөт. Көрсө бул окуя тасманын биринчи бөлүгүндөгү окуяларга чейин болуптур. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, шайтандын азыгын көбөйтүп кекчил болбой, кечиримдүү бололу.